Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз энергия, механикалык энергиялардын түрлөрү. Завод, фабрикаларда станоктор, машиналар иштей алсын үчүн электр кыймылдаткычтары электр энергиясынын эсебинен иштейт. Автомобилдер, самолеттор, теплоходдор жана башкалар күйүүчү отундун эсебинен иштешет. Суу турбиналары бийиктиктен түшүүчү суунун энергиясын сарп кылышат. Биз дагы өзүбүз дагы тамактын эсебинен энергиябызды калыбына келтирип турабыз. Энергия деген сөз грек сөзүнөн алынган. Бизче которгондо иштөөчү күч дегенди билгизет. Мисалы биз бул жерде пружинаны көрүп турабыз. Пружина бир калыпта турат, кыймылсыз турат. Эгерде биз пружинаны кыймылга келтирсек, ал пружина алдыны көздөй созулуп, кайра артты көздөй кыймылга келет. Демек, бул убакытта пружина жумуш аткарды жана пружина энергияга ээ болду. Ошондой эле бала адегенде тыныч туруп, анан чуркады. Демек, чуркаган убакытта бала чоңураак энергияга ээ болду. Себеби бала кыймылга келип чуркады. Бала жумуш аткарды ушул эле моментте жана энергияга дагы ээ болду. Эми нерсе канчалык чоң жумуш аткарса, ошончо энергияга ээ болот. Энергия эки түргө бөлүнөт. Энергияны биз Е тамгасы менен белгилейбиз. Е тамгасы менен бул энергия. Энергия эки түргө бөлүнөт. Биринчи энергиябыз потенциалдык энергия. Жана экинчи кинетикалык энергия. Демек, мисалы үчүн потенциалдык энергияга мисалы үчүн кран жүктү өйдө карай көтөргөндө, топту өйдө ыргытканда, өйдө секиргенде, булар мисалы үчүн бала могу жерде секирип атат, көрүп турасыңар. Демек, ушул убакытта потенциалдык энергияга ээ болот экен. Эми потенциалдык энергия эки нерсенин же бөлүкчөлөрдүн абалдарына байланышкан энергия потенциалдык энергия деп аталат. Мисалы үчүн биз жумуштун формуласын билебиз. А барабар П көбөйтүлгөн H. П оордук күчү. Ал эми H болсо бийиктиги. Демек, анда биз энергияны Эни барабар А деп Ага барабарлап алалы. Анда Ага барабарлап алсак, анда биздин потенциалдык энергиябыз Е П барабар МЖH болот. Демек, бул потенциалдык энергиянын формуласы. Демек, мында потенциалдык энергиянын бирдигин карайлы. Анда бирдигин карасак, А барабар П көбөйтүлгөн H. Демек, бул П'быз Ньютон, 1 Ньютон көбөйтүлгөн H бийиктик 1 метр барабар джоул болот. Демек, энергия жумуштун бирдиги дагы, энергиянын бирдиги дагы бирдей бул жерде. Экөөнүн бирдиги тең джоул. Эми кинетикалык энергия деп эмнени айтабыз? Кинетикалык энергияны биз К тамгасы менен белгилейбиз. Бул кинетикалык энергия. Демек, кинетикалык энергия кыймылдагы нерсенин энергиясы, башкача айтканда нерсенин кыймылдап бара жатып жумуш аткаруу жөндөмдүүлүгү кинетикалык энергия деп аталат. Мисалы үчүн, бул кинетикалык энергияга суу, платинада кармалган суу
чоң потенциалдык энергияга ээ болот. Эгер суу платинадан агып баштаганда кыймылга келип чоң кинетикалык энергияга ээ болот. Мисалы үчүн кинетикалык энергияга да мисал келтирип көрөлү. Аккан суу, шамал, автомобилдердин жүрүшү, учуп бараткан куш, булардын баары кинетикалык энергияга ээ болот. Анда кинетикалык энергиянын формуласы ЭК барабар МВ квадрат бөлүнгөн 2. Бул формула кинетикалык энергиянын формуласы. Кинетикалык энергиянын формуласы. Мында М болсо массасы, М нерсенин массасы, ал эми В болсо ошол нерсенин ылдамдыгы. Демек мында эгерде нерсенин потенциалдык жана кинетикалык энергиялардын суммасы толук энергияны берет. Анда толук энергиябыз барабар ЭК плюс ЭП болот. Же болбосо муну толук энергия барабар МЖH кошулган МВ квадрат бөлүнгөн 2. Бул формула толук энергиянын формуласы. Эми энергия жоголбойт, жоктон бар болбойт, ал бир түрдөн экинчи түргө өтөт. Бул энергиянын сакталуу закону. Демек, бул жерден биз карап көрөлү. Бала коргошун шарды, мынакей. Бала дегенде коргошун шарды өйдө карай көтөрдү. Өйдө карай көтөрүп, ылдый карай таштады. Эгерде ылдый карай таштап, доскага жакындай баштаганда өйдө карай көтөргөндө потенциалдык энергияга ээ болду. Бул жерден потенциалдык энергия болду. Улам ылдыйлап жакындагандан кийин бул жерде кинетикалык энергияга ээ болду. Демек, кинетикалык энергияга ээ болуп, шар коргошун доскага түшкөндөн кийин кинетикалык энергияда, потенциалдык энергиядагы ички энергияга өтүп кетти. Демек, мында энергия бир түрдөн экинчи түргө өттү. Бул энергиянын сакталуу жана айлануу закону болот. Демек, бүгүн балдар биз энергиянын түрлөрүнө өттүк. Потенциалдык жана кинетикалык энергия жөнүндө түшүнүк алдык.